Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз Республикасынын расмий статистика системасына киришүү онлайн курсуна кош келиңиздер. Алтынчы бөлүм. Заманбап дүйнөлүк статистикалык системанын калыптанышында аныктоочу фактор болуп, Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин болуп өткөн процесстер болду. Атап айтканда, Бириккен Улуттар Уюмун түзүү жана андан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун экономикалык жана коомдук кеңешинин алкагында адамзатты өнүктүрүү боюнча глобалдык жана аймактык программалардын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн иштелип чыккан өзүнчө статистикалык аймакты өнүктүрүү. Глобалдык статистикалык системанын негизги элементи болуп, Бириккен Улуттар Уюмунун Статкомиссиясы болду. Ал дүйнөлүк статистиканы өнүктүрүүнүн багыттарын аныктайт жана эл аралык статистикалык стандарттарды бекитүү боюнча чечимдерди кабыл алат. Бириккен Улуттар Уюмунун экономикалык жана коомдук кеңешинин ыйгарым укуктарына ылайык Статкомиссия кеңешке жардам берет. Улуттук статистиканы иштеп чыгууда жана алардын эл аралык стандарттарга ылайык келүү деңгээлин жогорулатууда. Адистештирилген мекемелердин статистикалык иштерин координациялоодо. Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгындагы борбордук статистика кызматтарын өнүктүрүүдө. Статистикалык маалыматтарды чогултуу, талдоо жана жайылтуу менен байланышкан жалпы маселелер боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун органдарына консультация берүү учурунда. Статистиканы жана жалпы статистикалык методдорду өркүндөтүүгө көмөк көрсөтүүдө. Статистика комиссиясынын биринчи отуруму 1947 жылы болгон. 2022 жылы 53 сессия болуп өткөн. Комиссиянын мүчөлөрү Бириккен Улуттар Уюмунун экономикалык жана коомдук кеңешине мүчө болгон өлкөлөрдүн өкүлдөрү тарабынан шайланат. Комиссия ЭКОСОСтун мүчө өлкөлөрүнүн өкүлдөрү тарабынан дайындалган 24 адамдан турат. Африка мамлекеттеринен 5 адам, Азия мамлекеттеринен 4 адам, Чыгыш Европа мамлекеттеринен 4 адам, Латын Америкасынын жана Кариб деңизинин мамлекеттеринен 4 адам, Батыш Европа мамлекеттеринен, Европа биримдигинен жана башка мамлекеттерден 7 адам. Өз кезегинде Бириккен Улуттар Уюмунун стат бөлүмү бардык дисциплиналар үчүн глобалдык маалымат борбору болуп саналат жана Бириккен Улуттар Уюмунун системасы тарабынан чогултулган статистикалык маалыматтарды берет. Анын максаты маалымат, статистика боюнча стандарттарды жана нормаларды иштеп чыгуу, дүйнөлүк статистиканы жалпылоо жана жайылтуу аркылуу глобалдык статистикалык системаны өркүндөтүү болуп саналат. Ал ошондой эле эл аралык статистикалык иштерди координациялоого көмөктөшөт жана Бириккен Улуттар Уюмунун статкомиссияларынын иштешин колдойт. Андата бул глобалдык пайдалануучулардын коомчулугу үчүн негизделген маалыматтык веб-кызмат. Бул эл аралык статистикалык маалымат базаларынын пайдалануучуларга бир кирүү пункту аркылуу жеткиликтүү кылат. Колдонуучулар буунун статистикалык системасы жана башка эл аралык агенттиктер тарабынан чогултулган ар кандай статистикалык ресурстарды издеп, жүктөп ала алышат.
Көптөгөн маалымат базалары же таблицалар жалпысынан маалыматтардын витринасы деп аталып, 60 миллиондон ашык маалымат пункттарын жана статистикалык темалардын кеңири спектрин камтыйт. Анын ичинде айыл чарба, кылмыштуулук, байланыш, өнүктүрүүгө жардам, билим берүү, энергетика, айлана чөйрө, финансы, гендер, саламаттыкты сактоо, эмгек рыногу, өндүрүш, улуттук эсеп, калк жана миграция, илим жана техника, туризм, транспорт жана соода бар. Мисалы, эл аралык эмгек уюму эл аралык эмгек миграциясынын статистикасын чогултат жана жалпылайт. Эл аралык миграция уюму ички жер которуу, дайынсыз жоголгон мигранттар жана миграцияны башкаруу боюнча ар кандай маалыматтарды чогултат жана жарыялайт. Ошондой эле миграция темаларынын кеңири спектри боюнча баштапкы жана кошумча маалыматтарды чогултат, колдонот, талдайт жана жарыялайт. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарлыгынын башкармалыгы баш паанек издегендер жана качкындар, атап айтканда, баш паанек сурагандар, качкындардын статусун аныктоо, таануу көрсөткүчтөрү, качкындардын саны жана кыймылы, демографиялык мүнөздөмөлөрү, ошондой эле качкындардын негизги жайгашкан жерлери жана негизги маалымат боюнча маалыматтарды чогултат жана түзөт. Бириккен Улуттар Уюмунун Палестиналык качкындарга жардам берүү жана иш боюнча агенттигинин райондук иштеринин программасы Палестиналык качкындар агенттикти орнотуу, бюджети жана кызматкерлери жөнүндө Иорданиядагы, Ливандагы, Сирия Араб Республикасындагы операциялар жана Палестина аймагындагы оккупация боюнча статистикалык маалыматтарды берет. Улуттук статистикалык башкармалыктары бардык өлкөлөрдө бар. 20-кылымдын Улуттук статистикалык башкармалыктары бардык өлкөлөрдө бар. 20-кылымдын башында АКШда жана Европа өлкөлөрүндө биринчи өкмөттүк статистикалык бюро уюштурулган. Алар калкты каттоону өткөрүп, жыйынтыгын чыгарышкан. Мисалы, АКШда булар Соода министрлигинин социалдык жана экономикалык статистика департаментинин курамына кирген эл каттоо бюросу жана экономикалык талдоо бюросу, эмгек министрлигине караштуу эмгек статистикасынын бюросу, айыл чарба продукцияларын сатуу кызматы, калктын табигый кыймылынын улуттук статистикалык бюросу. Же дагы бир мисал, Улуу Британиянын улуттук статистикалык башкармалыгында кызыктуу сайттар бар. Сиздин экрандарыңызда калкты каттоо бөлүмүнүн толтуруу мисалы. Бул жерде маалыматтын өзү, эл каттоонун натыйжалары, мурунку эл каттоолордун маалыматтары, эл каттоого негизделген изилдөө пландары, кээ бир даяр изилдөөлөр бар. Сиздин экранда ар кайсы өлкөлөрдүн улуттук статистикалык ведомстволорунун негизги беттеринин бир нече скриншоттору бар. Бардык сайттарда кээ бир макроэкономикалык жана социалдык көрсөткүчтөр башкы бетте берилген. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын Улутстаткому КМШ мамлекеттер аралык статистикалык комитети, Евразия экономикалык комиссиясы, Дүйнөлүк банк, Европа биримдигинин статистика кызматы, эл аралык валюта фонду, Бириккен Улуттар Уюмунун Европалык экономикалык комиссиясы, Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фонду, Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду, эл аралык эмгек уюму, Бириккен Улуттар Уюмунун Аялдар фонду, Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму, Азия өнүктүрүү банкы, Парис 21, Норвегиянын Борбордук статистика бюросу,
Түркиянын статистика институту, Кытайдын улуттук статистика бюросу, Грузиянын улуттук статистика кызматы, ошондой эле КМШ өлкөлөрүнүн бардык статистикалык кызматтары сыяктуу эл аралык уюмдар менен кызматташат. Эл аралык өнөктөштөрдүн ишинин негизги багыттары болуп, статистикалык байкоолорду жүргүзүүдө, расмий статистикалык маалыматтарды жайылтууда, ошондой эле статистикалык потенциалды жогорулатууда Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин методологиясын жана статистикалык ишин өркүндөтүү боюнча консультация берүү саналат. Жалпысынан Бириккен Улуттар Уюмунун Стат комиссиясы статистика тармагындагы төбөнкү глобалдуу милдеттерди белгилейт. Биринчиден, расмий статистиканын негизги принциптерине ылайык туруктуу, ийкемдүү, актуалдуу, оперативдүү жана ишенимдүү статистикалык жана маалымат тутумдарын түзүү, геомейкиндик маалыматты толугу менен интеграциялоо жана улуттук статистиканын системалары жана маалымат системаларынын алкагында координациялоону жакшыртуу. Экинчиден, статистикалык органдарды жана улуттук статистиканы системалуу модернизациялоо үчүн технологиялык инновациялар, статистикалык жана башка маалыматтардын булактарынын кеңири мүмкүнчүлүктөрүн, анын ичинде, мисалы, административдик жазууларды, геомейкиндик маалыматты, жеке булактардан алынган маалыматтарды жана башка маалымат топтомдорун эске алуу менен системалары жана маалымат системалары. Кийинки милдет бул купуялуулуктун, чогулган маалыматты коргоонун жана маалыматтарды колдонуунун, ачык айкындуулуктун жана жеткиликтүүлүктүн ортосундагы тең салмактуулукту сактоо менен маалыматты генерациялоо практикасына дем берүү. Ошондой эле статистика системасынын башка катышуучулары менен жана расмий улуттук маалымат тутумунан тышкары башкалар менен өнөктөштүк мамилелерди түзүү жана эч кимди артта калтырбоо үчүн деталдуу маалыматтарды чогултуу үчүн статистикалык жана геомейкиндиктик маалыматты интеграциялоо. Жана акыркысы, Бириккен Улуттар Уюмунун статистикалык системасынын жана улуттук статистика жана маалымат системаларынын санариптик, технологиялык жана инновациялык потенциалын чыңдоо. Жалпысынан Бириккен Улуттар Уюмунун Статкомунун жана ЮНДЕСА ишинин түпкү максаты Бириккен Улуттар Уюмунун системасынын органдары жана башкармалыктары тарабынан эл аралык статистикалык жана башка маалыматтарды түзүү жана натыйжалуу көрсөтүү, визуализациялоо жана жайылтуу үчүн статистиканын жана маалыматтардын интеграцияланган системасын түзүү, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн муктаждыктарына эске алуу менен туруктуу өнүгүүгө карай прогрессти карап чыгуу жана баалоо талаптарына өзгөчө көңүл буруу болуп саналат. Көбүрөөк маалыматты берилген шилтемелерден тапса болот.